эгер Аллах Таала мага бир уул берсе, мен аны курмандыкка чалам деп айтканы дагы эсине түштү. Мына ошондо Ибрагим пайгамбар бул түштүн анык Аллах Тааладан келген буйрук экенине толук көзү жетип түшүндү. Ассаламу алейкум, урматтуу Шумдук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Күндөрдүн биринде Ибрагим пайгамбар түндө уйкуда жатып ушундай бир түш көрдү. Түшүндө Ибрагим пайгамбар өзүнүн жалгыз баласы Исмаилди өз колу менен мууздап атканын көрдү. Бир маалда чоо-чоо ойгонуп, кантсе да атасы эмеспи? Мындайча айтканда, көптөгөн жылдар бою бала көрбөй жүрүп, акырында 86 жашында көргөн. Көз алдында аталап, чуркап ойноп күлүп, чоңоюп аткан жалгыз перзент эле. Баягы түшүндө өзүнүн уулун өз колу менен бычактап атканы Ибрагим пайгамбардын жүрөгүн үшүтүп жиберди. Ошол кезде Ибрагим пайгамбар 100 жашка, ал эми уулу Исмаил 15 жашка толуп, атасы менен тең басып жүрүүгө орун колдон алып, жеңилин жерден алууга жарап калган эле. Ибрагим пайгамбар көргөн түшүнөн чоо-чоо ойгонор замат дароо ушундай ой баса баштады. Бул эмнеси я? Бул түш балким шайтандан болуп жүрбөсүн? Же бул Аллахтын сыноосубу? Деп терең ойго батты. Бул коркунучтуу түш пайгамбардын жүрөгүн эмнегедир тынчсыздандырып аткандай болду. Себеби пайгамбарлардын түшүнө жөнөкөй шайтандын түштөрү кирбейт эле. Пайгамбарлардын түшүнө Аллах Тааладан келген кандайдыр бир аяндар же Аллах Тааланын кандайдыр бир буйруктары кирчү. Анын үстүнө бул түш чындап эле жөнөкөй болбогондой. Себеби ушул эле түш пайгамбардын түшүнө 3 күн катары менен кирип туруп алды. Бир кездерде Ибрагим пайгамбар эгер Аллах Таала мага бир уул берсе, мен аны курмандыкка чалам деп айтканы дагы эсине түштү. Мына ошондо Ибрагим пайгамбар бул түштүн анык Аллах Тааладан келген буйрук экенине толук көзү жетип түшүндү. Бул түш шайтандын жөнөкөй түш эмес, тескерисинче Аллах Тааланын буйрук экенине көзү жетип түшүнгөн соң, Ибрагим пайгамбар жараткан Аллах Тааладан келген буйрукту аткаруу үчүн даярдык көрүүгө киришип, уулу болгон Исмаилге мындай дейт: "Уулум, жуунуп тазалан, атыр жыттан сүртүнүп, жолго чыгууга даярдан." Ошол кезде жанында Ажар эне бар эле. "Уулумду кайда алып барасың?" дегендей карап калганда, "Уулумду досум алып барам" дегендей Ажар энени жоошутат. Исмаилди досуна алып барарын айткан соң, уулу Исмаилге мындай дейт: "Өзүң менен кошо жип жана бычак алып ал. Азыр жолго чыгабыз" деп жолго чыгышат. Ошентип атасы менен баласы жолго чыгышкан кезде учурдан пайдаланып өз карасандайлыгын ишке ашыруу үчүн дароо баягы шайтан пайда болду. Шайтан экенин билдирбеш үчүн дароо адам кейпине айлана калып Ажар эненин жанына келди. Адам кейпин жамына калган шайтан дароо Ажар эненин жанына келе калып, жалооруган көздөрү менен мындай деди: "Ибрагим кайда кеткенин билесиңби? Ал уулуңду кайда алып баратканын билесиңби?" Дегенде
Ажар эне жай гана: Албетте билем. Уулумду атасы досун алып кетти. Жок, ал Исмайыл уулуңду сойгон алып баратат, деп Ажар эненин бейбил жүрөгүн бушайман кылууга аракеттенди. Ошондо Ажар эне: Анан да ал уулун абдан жакшы көрөт. Андай жаман ишке барбайт, деди. Шайтан да албастап: ал Исмайылды соёт экен, анткени Аллах буйрук кылыптыр, дегенде Ажар эненин жүрөгү жай ала түшүп: эгер Аллах Таалам буйруган болсо, эң жакшы нерсе. Биз ага дайым тобокел кылабыз, деп шайтанды өчүрө анын үмүтүнө суу септи. Эмне кылаарын билбей айласы кеткен шайтан Ажар энени алдай албасына көзү жеткен соң, ошол замат дароо уулу Исмайилге жетип келди. Дароо Исмайылдын жанына келип: атаң сени кайда алып баратканын билесиңби? Албетте билем. Атамдын досуна баратабыз. Жок, атаң сени сойгон алып баратат. Раббимден ушундай буйрук келди деп, болбогур бир нерсени болжоп алыптыр. Шайтандын азгырыгын дароо түшүнгөн Исмайыл: ошондойбу? Эгерде Аллах Таалам буйруган болсо, анда биз аны жан дилден берилип аткарабыз, деп шайтандын үмүтүнө суу себип өчүрүп, аны кубалап жиберди. Шайтан эмне кылаарын билбей калды. Ошондо шайтан эмне кылаарын билбей, акырында акыркы үмүтү менен атасы Ибрагим пайгамбарды азгырмакчы болду. Ибрагим пайгамбардын жолун торой мындай деди: эй улугум кары, ук мени. Эч ойлонбой туруп, уулуңду кайда алып баратасың? Жалган түш менен шайтан сени биротоло азгырган тура. Айтып коеюн, түшүң шайтандан, деп ишендирүүгө жандал баштап атканда, Ибрагим пайгамбар мындай деди: сен куулган шайтансың, жолбогун бизге, деп жерден жети таш алып, аны 3 жерге ургулап, кубалап салды. Эсиңизде болсо, ажылыкта шайтанга таш ыргытуу деген бар. Шайтанга ташыруу милдети мына ушул окуядан улам башталган. Ошентип Азирети Ибрагим пайгамбар уулу Исмайыл менен баягы Арафат тоосуна жеткен кезде көктөгү периштелер таңдана түшүштү. Толкундана түшүшкөн периштелер бири-бирине: Субханаллах, пайгамбар уулун курмандыкка чалууга алып баратат. Пайгамбарды курмандыкка чалууга алып баратат, деп жатышты. Ошол кезде Ибрагим пайгамбар уулуна баягы түшүндөгү көргөн ишти ачык айтты. Ибрагим пайгамбар жалгыз уулу болгон Исмайылды ушунчалык катуу сүйөт эле. Кенедей кезинен көз алдында чуркап ойногон сүйкүмдүү жалгыз баласына мындай деди: уулум, түшүмдө сени курбандыкка чалууга буйрук алдым. Дегенде уулу Исмайыл: атаке, ушундай өкүмдү сага Аллах Таала бердиби? Дегенде Ибрагим пайгамбар уулуна болгон сүйүүсүнө жеңилип калбоо үчүн кыска гана үн катып: ооба каралдым, деп көзүнө жаш алып туруп калды. Атасынын эмне дээрин билбей көзүнө жаш айлана туруп калганын көргөн уулу Исмайыл мындай деди: атаке, сен айтылган буйрукту аткар. Көрөсүң, мен сабыр кыламын, деп атасына өз жанын арнаганга даяр экенин билдирип, мындай деп кошумчалады: атаке, эгерде Аллах Таалам өзү буйруган болсо, анда мен Аллах Тааланын буйругу үчүн курман болууга ыраазымын. Мен буга сабыр кыламын, атаке.
жүрөгүңдү кыжаалат кылба. Мен сенден айрыларым менен Аллахыма барамын. Бул жалган дүйнөдөн айрыларым менен төрүктүү бейишке барамын. Атаке, жүрөгүңдү кыжаалат кылба. Атаке, өз уулуңду өз колуң менен курмандыкка чалып, анан кийин өмүр бою менсиз жалгыздыктын күйүтүн, кусалыгын тартып каласыңбы деп сага боорум ооруп турат. Эх, менин ыкласман атакем. Аттиң, эгер үйдөн чыгаарда айтканыңда энекем менен коштошуп алмак экенмин. Уулум, бул нерсени энекең айтсам көнбөй коебу деп корктум. Оозум дагы барган жок. Айта албадым. Атаке, мен мына мен даярмын. Бир аз гана айтаар кереесим бар. Колубутумду жакшылап бек байла. Болбосо жаным ачышып кеткенде тыпырчылап кемчилик кетирип албайын. Этегиңди жогору көтөрүп ал. Каным чачырап кийимиңдин баарын булгабасын. Жаным оңой чыгып, сен дагы ишиңди тез бүтүрүш үчүн бычакты жакшылап ташка курчут. Бычакты тартаар кезде менин көзүмө караба. Аталык мээримиңди кече албай, Аллахтын буйругун кечиктирип алба. Энекеме менин көйнөгүмдү ала бар. Ошону менен көңүлүн жубатсын. Мени болсо шапаатчы болуп калды де. Аллага карай узаттым деп айтып бар. Уулунун акыркы сөздөрүн угуп туруп калган атасы Ибрагим пайгамбардын көзүнөн тамчы-тамчы жаш кетти. Үнсүз көккө ыйлап туруп, бир кезде балапаным, Аллах Тааланын буйругун аткаруума жардам кылып кайрат күч бердиң, деди да ата бала колдорун бийик көтөрө алакан жайышып: "О аламдардын ээси, о кудуреттүү Аллах, ушул абалда бизге сабырдуулук, чыдамкайлык бер. Улгайган кезимде мээримиңди төгөгөр" дегенде, асманда карап турган периштелер дагы: "Субханаллах, о Аллах, карачы, өзүңдүн ыраазычылыгыңды табабыз" деп пайгамбар өз уулун курмандыкка чалганы турат. "О Аллах, бул пайгамбарларга өзүң ырайым кыл" деп асмандагы периштелер дагы Аллах Таалага тынымсыз сажда кылып атышты. Атаке, ишке кириш. Аллах Тааланын буйругун шыр аткаруу менен Аллахка болгон сүйүүнүн шартын так аткарган болосуң. Келеме, көп кечиктирбе. Ишке кириш, атаке. Дегенде, уулу Исмаилди жаткырып, колубутун таңып байлаган соң, ичинде жан дүйнөсүнөн келген аталык мээрими менен: "Жалгызым, эми буйруса кыяматта көрүшөбүз. Ага чейин кош бол" деп бычакты уулунун кекиртегине такап: "О кудуретиңден айланайын, Кудайым. Бул менин уулум, өз канымдан жаралган, жүрөгүмдүн мөмөсү, жана адамдардын эң сүйүктүүсү эле" деп уулунун мойнунда такалып турган бычакты бир шилтеп тартайын дегенде, Аллах Таала Жабраил периштеге: "Тезинен жеткиниң, бычактын мизине парда тартканга үлгүрүп кал" деп буйрук кылды. Жабраил периште көз ачып жумганча жетип келди дагы бычактын мизине парда тартты.
Ибрагим пайгамбар мойнуна такалып турган бычакты бир шилтее тарткан кезде уулунун мойну кесилген жок. Бычактын өтпөй калганын көргөн атасы туура эмес тартып алдымбы деген ойдо шашалактап дагы бир ирет шилтеп жиберди. Мына ошондо бычак дагы да өткөн жок. Бул эмнеси дегендей бычагын карап туруп калган атасы жанындагы ташты бир шилтеди эле таш экиге ыргый ажырады. Уулунун мойнун өтпөй жаткан бычак капкатуу ташты экиге бөлүп салганын көргөн Ибрагим пайгамбар эмне кыларын билбей туруп калды. Ташты бөлгүдөй куруш бычак уулунун мойнунан өтпөй туруп калганда Аллах Таалага мындай деп үн салды. Сен менин кулдарымды жок кылып салуумду сураган кезиңди эстедиңби? Бир кездерде сен кулдарымдын күнөө кылып жатканын көрүп, аларды жок кылып салуумду суранган элең. Аллах Таала Ибрагим пайгамбарды миражга, асман кабаттарына көтөрүп, жер жана асман кабаттарын көрсөтүп жаткан чакта Ибрагим пайгамбар асман кабаттарынан жерди карады да, жерди карап аткан кезде күнөө кылып аткан адамдарды көрүп, "О жараткан, бул адам күнөө кылып атат. Аны жок кылып салчы" деп Аллах Таалага жалбарды эле. Аллах Таала дароо пайгамбардын дуасын кабыл кылып, ал адамды жок кылып салды. Бир убакта жердин башка тарабында күнөө кылып аткан адамдарды көрүп, ага каргыш тиледи эле, ал дароо ошол замат кыйроого учурап жок болду. Ушинтип отуруп, бир канча күнөөкөр адамдарды көрөрү менен дароо ошол замат Аллахка кайрылуу менен аларды тыптыйпыл кылып жок кылып атты. Күнөөкөрлөрдү көргөнүн көргөндөй эле жок кылдырып атканда, жараткан Аллах Таала Азирети Ибрагим пайгамбарга мына ушул курбандык сыноону башына салып койду. Адамды жок кылган кандай экенин түшүнүүсү үчүн, пайгамбар жаңылып атканын аңдап түшүнүүсү үчүн, өзүнүн баласын курбандык кылууну буйрук кылып, ушундай сыноону башына салып, акырында пайгамбарга мындай деп Аллах Таала вахий жөнөттү. Эй Ибрахим, сенин дуа тилегиң сөзсүз орундала турган пайгамбарсың. Сенин ар бир дуа каалооң орундала турган пендемсиң. Мен жараткан кулдарымдын жок болуусу үчүн антип мага дуа кылбай жүр. Себеби менин дар көйүмдө күнөөкөр болсо да алардын 3 өзгөчөлүгү бар. Бир мезгилдерде пенделерим күнөөлөр үчүн кеч болсо дагы баарын түшүнүп тобо кылчу болсо, мен анын тобосун кабыл кыламын. Балким алардын тукумунан мени эскерип, мага ибадат кыла турган муун келер. Кыямат кайым болгондо кааласам аны жазалаймын, кааласам кечиремин. Эй Ибрагим, шашма боло көрбө. Пенделеримдин жок кылынышын суранып, дуа кылганыңды токтот. Аларга убакыт берүү керек. Мен анткени алардын жаман жоруктарын, күнөөлөрүн дайыма көрүп билип турамын. Бирок жок кылгым келбейт. Менин пенделерим үчүн чексиз мээримдүү экенимди билет белең. Ошондо сен мен жараткан пенделеримди жок кылып салуумду менден сураган элең.
Ал эми азыр болсо сен өз уулуңду өз колуң менен курмандыкка чалып атып, жок кылган кандай болот экенин аңдап түшүндүм. Жана менин курбандык сыноомон өтүп, менин буйругумду так аткардың, деп Ибрагим пайгамбарды мактады да Жабраил периштеге көктөн баягы кочкорду түшүрүүгө буйрук кылды. Жаратканды буйругу менен Аллах Тааланы улуктап мактаган абалда Жабраил периште көктөн ак кочкорду курбандык чалуу үчүн алып түшүп келе жатты. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, ve lillahil hamd. Мына ошентип Ибрагим пайгамбар Аллах Тааланын буйругун так аткарып, сыноодон ийгиликтүү өттү. Ибрагим пайгамбар менен уулу Исмаил экөө тең сыноодон ийгиликтүү өтүшүп, Аллах Тааланын буйругу менен Жабраил периште алып түшкөн кочкорду курмандыкка чалышты. Видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык. Курман айт мээримдүүлүк майрамы. Алла Таала Каусар сүрөсүнүн 2-нчи аятында Раббиң үчүн намаз оку жана курмандык чал деп буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринин биринде эгерде ким 4 түлүгү түгөл болуп туруп курмандык чалбаса, мечитибизге жакындабасын деген насаатында курмандык чалуунун канчалык маанилүү экендигин аңдап билүүгө болот. Курман айттын эрежеси өлгөн жакындарды эстеп кайгы менен өткөрүү күн эмес, мусулмандар чогулуп майрамдачу күн. Курманчылык кылуучу адамдар мусулман акылы ордунда, сапарда болбогон, балагатка жеткен, колунда бар. Ушул 5 шарты туура келген адамга милдет. Айт намазга чейин курмандык чалса болбойт. Курмандык кылуунун малы кой эчкинин жашы 1 жашар болуу керек, бирок позу 1 жашардай көрүнсө. Уй бука 2 жашар, төө 5 жашта болуу керек. Ал эми мүйүзү түбүнөн сынып, 2 көзү же 1 көзү көрбөгөн же чолок мал. Кулагы же куйругунун 3төн 1 бөлүгү кесилген, тиши жок же кулагы тубаса жок болсо курмандык кылууга болбойт. Малды союунун тартиби: бычак курч болуусу, 4 бутун байлап кыблага каратып коюу, башка малдын көз алдында сойбош керек. Бисмиллах Аллаху акбар деп тамагынан мууздоо. Мууздалган малды тезинен жүлүндөбөй туруу керек. Курмандык кылуунун адеби: курмандыкка арналган малдын сүтүн саап же жүнүн кыркып алууга болбойт. Эгер ошондой кылынса, наркын садака кылуу милдет. Ичинен бала чыкса, аны дагы союш керек. Курмандык кылган малдын эти уй же төөнө 7 адам кошулуп курмандык кылса, анын этин тараза менен так бөлүш керек. Союлган малдын этин 3кө бөлүп, өзүнүн үй бүлөсүнө, туугандарына, дос кошуна, тааныштарына, 1 бөлүгүн кедейген багалдарга берген абзел. Союлган малдын этин сатууга болбойт. Бирөөгө сойдурса, анын акысына союлган малдын этинен же терисин берүүгө болбойт. Акысын өзүнчө берүү керек. Этин же терисин мусулман эмес кедейген багалдарга дагы берсе болот. Чет жерден туугандарына акчасын жөнөтүп, менин атымдан курманчылык кылып койгула десе дагы жарайт. Келиңиз, урматтуу бир тууганым, ушул майрамдан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз дагы бир канча күн, жума, балким айлап коломтосунда эттин жытын жыттай элек бир туугандарыбыздын жүрөгүнө бактылуулук, көздөрүнө кубаныч тартуулайлы.